Министр депутаттар айдап жүргөн унааны сиз дагы айдай аласыз. Президенттин иш башкармасы анын шарттарын түшүндүрүп берди. Эл арасында аткан нээрлер жол тандабастарды минип жалтыраган машинада жүрүшөт деп айтылат. Каалаган адам коммерциялык негизде чиновниктер, министр, депутаттар айдаган унааны ижарага алса болорун билчү элеңиз. Билбесеңиз, бул маалымат сиз үчүн. Президенттин иш башкармасынын алдындагы автотранспорттук ишкана мамлекеттик мекемеси жогоруда айтылган чиновниктерди автоунаа жана башка транспорттук керектөөлөр менен камсыздап турат. Ар бир жаран бул мекемеден ижарага каалаган автоунааны ала алат. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев автоунааларды элге ижарага берүүдө баасы жеткиликтүү, ошондой эле иш башкармалыктын алдында ведомстволук уюмдардын эффективдүү иштөөсү боюнча катуу талаптарды койгон. Учурда өлкө боюнча 50ге жакын чакан жана орто кестин кылым курулушу аталган Камбар ата 1 кесинин курулушу жүрүп жатат. Быйылкы жылдын аягына чейин эле бала саруу баштаган 15тен ашык чакан кес ишке киргизилет. Ал эми 2024-жылы кубаттуулугу 6 мегаваттка жеткен 12 кес ишке кирүү алдында турат. 2025-жылы Куланак кеси ишке кирип, Токтогул кесинин оңдоп түзөө иштери бүтөт. Ал эми 2026-жылы Камбар ата 2 кесиндеги экинчи гидроагрегаттын ишке киргизилиши менен 4 кес ишке берилет. 2027-жылы 3 коргон кеси реконструкциядан өтүп, кубаттуулугу 36 мегаваттка көбөйтүлөт. 2029-жылы 1860 мегаватт кубаттуулуктагы Камбар ата 1 кеси ишке кирет. Буга катар алдыңкы жылдары Казарман, Сары Жаз, Чаткал, Суу Самыр, Көкөмерен кестеринин каскадын куруу планда каралган.